Assalamu alaikum, rahmatullohi va barakatuh. Урматтуу мекендештерим, кыргыз элим, биздин Кыргызстанда көп нерселерге уруксат болуп калды. Шарият, Аллахтын өкүмү, ошо Аллахтын өкүмүнө каршы чыккан инсандар көбөйө баштады. 5-6 ай мурда Малиев деген бир инсан чыккан эле, депутат. Анан тышкары 2-3 күн болуп калды. Бир Айнура деген бир тууганыбыз чыкты, Куранды бурмалап, хадистерден айтып, зына кылса күнөө болбойт деп, кандай бир резиналар менен колдонсо күнөө болбойт, резинасыз боло турган болсо күнөө болот деп фатва чыгарып, дин маселесине аралашып, дин маселесин бурмалаган инсандарга чара көрсөңүздөр жакшы болмок. Бир эле кечирим суратып койбостон, бул жакшылык алып келбейт чындыгында. Бул инсандарды үстүндө турган кимдер экенин мен билбей атам. Жөөттөр болушу мүмкүн, Америка болушу мүмкүн. Бир эле ошо Айнурага окшогон инсандар, TikTok маселесинде акбалга окшогон инсандарга мен 3-4 ай мурда бир чыгарган элем. Ош шаарында 67 аял киши Кипр мамлекети, Грузия, Израиль мамлекеттерине эне болуп төрөп бериш максатында $20,000 $22,000 чейин акча алып иштеп келген инсандар бар экен, эжекелерибиз. Акыркы күндөрү Ош шаарынын айрым көчөлөрүндө дал ушундай жарнамалар пайда боло баштады. Мында 20 жаштан 38 жашка чейинки айымдарды карын эне болууга чакырган жазуулар жазылган. Мында өзгөчө эмгек акысы дагы жогорку баада көрсөтүлгөн. Бирок бул жарнамалардын арты коркунучтуу жана кооптуу болушу дагы мүмкүн. Коомдук жайга иленген жарнамадагы номерге алгач катышуучу катары байланышып, шарттарын билип көрүүнү туура көрдүк. Дароо эле шаардагы жеке менчик клиникалардын бирине чакырып, ал жерден ден соолукту текшертип, талаптарга шайкеш келерин билүү керектигин айтты. Андан ары программа Грузиянын Тбилиси шаарында өтөрүн учак билети, бардык чыгымдар төлөнүп берилерин түшүндүрдү. Грузия, да, столица Тбилисиде. Полностью билеты туда-обратно без перевес. Полностью обследование на первичные, которые для прохождения программы ВИЗА полностью төлөп Кыргызстанда болсо. Если чек кода болсо, вы сами проходите, потом бизге чек отправляете, и мы вам оплачиваем по этому чеку. Для прохождения нужно УЗИ орган малого таза. Это для того, чтобы посмотреть состояние матки. Ал эми чет өлкөгө барып, карын эне болуу дегеле коопсуздукка канчалык кепилдик бересиңер деген суроого Оштон 67 кыз келиндер катышып жатат. Арасында экинчи жолу карын эне болууга жөнөп жаткандар бар деп билдирди. Демек, анын айткан сөзүнө таяна турган болсок, жакынкы күндөрү Ош облусунан 67 аял Грузияга карын эне болууга жөнөп жатышыптыр. Албетте бул канчалык деңгээлде чындык экени белгисиз, андан ары жакшы маянат төлөнөрүн айтып ишендирди. Азыр, наверное, с Нового года почти буду каждый месяц летать. Поэтому гарантия идет 100%, что не обманут. Оплаты будут, получается, каждый месяц в одно и то же число получать будете. Өзүм кыргыз болуп, мен ошонун баарын түшүнүп атам. Азыр 67 кыздай программа өтүп атышат. Некоторые кайра төрөп туруп, жарым жыл кичине күтүп кайра программага кирип атышат. Ошондой болгон иштерге уруксат берген биздин кайсы бир чоңдор, сиздер Кыргыздын душмандарысыңар. Мачабаздарды колдогон сиздер Кыргыздын душмандарысыңар. Менин оюмча, бул голубойлорду бул такыр эле четтен кагып койгонго биздин укугубуз жок, адагы адам баласы болгон анын укугу корголот. Биздин бунагы жанагы айтып атпайсыңар, голубой деп, бачабаздар деп. Бул адам баласы пайда болгондон баштап бул нерсе бар болчу. Кудай турат. Кыргызмын деген. Муногу голубойлорго каршы ишенип коюңуз. Мен кыргыз болгонум үчүн айтып атам. Бирок аны Кудай таалам жаратты да, ал бул кишиди. Адам болуп жаралды. Жашай берсин дейм. Жашай берсин. Аны эмне элге таңуулап атасыңар? Аны элге эч ким таңуулаган жок. Силер таңуулап атпайсыңар. Укугун коргош керек буларды. Өзүнчө мыйзам чыгарыш керек. Эгерде мыйзам чыгар деген жокпуз. Мен просто ошолордун укугун коргоп атам. Эгерде ал бала жашап атат,
голубой болуп мен эркек менен жашайбы кандай мен жашап аткандай өзүн жана операция жасатып атпайбы, бул сөз уят жок болуп атат да, бул уят айтылып атат да. Эркек катын болуп атат. Эркек катын болуп катын баягы өздөрү каалоосу менен кетип атат да. Мейли өз тагдыры менен жашай берсин. Европада азыр ушулардын укугун коргомуш болуп туруп беже. Ушулардын укугун коргомуш болуп туруп, артында эмне иштер болгонун айтып атам. Буларга эри катын болууга уруксат берди, ЗАГСтан өтүүгө уруксат берди. ЗАГСка барат, айтат, эриң ким? Мынагу, катының ким? Мынагу, сен эрисиң, сен катының, давай качып кетсең алимент төлөйсүң. Ушинтип экөөнү чиркөөгө барса, чиркөөдө чогундуруп коет. Мынтип. Бизге да ошону алып келатасыңар го деп мен ошондон кабатырмын. Биз аны алып келген жокпуз. Мен кабатыр. Биринчи кадамы ушундан башталган өткөн кылымда. Ушундан башталган, укугун коргойлу, булар деле адамдар, Кудай ушинтип коюп турду, анан кийин буларды биз эмнеге антебиз? Кыргызстанда, кыргыз мамлекетибизде, кыргыз улутунда матчабаздык болгон эмес. Ошону колдогон инсандар, сиздер акча үчүн кыргыз мамлекетинин талканышын сиздерге баары бир экен. Сиздер өзүңүздөр ошо матчабаз кайсыл мамлекет уруксат берген болсо ошол жакка барып жашасаңыздар жакшы болмок. Кыргызстан булганбасын. Кыргызстан таза болсун. Кыргызстандын тамак ашы, абасы, баардык жашоосу таза болуш керек. Таза инсандар жашаш керек. Накта кыргыздар жашаш керек. Мен ошол нерсени талап кылат элем. Жанагы 3-4 жыл мурда Назира деген бир карындаш чыккан, чечинип алып, жакында Айнура деген бүтүн тууганыбыз чыкты, Куранды бурмалап, психологмун деп туруп, Куранды бурмалап, шариятка каршы чыгып, акбалга ошон инсандар чыкты, мына тиктокту булгалап, биздин жаштардын мээсин уулаган. Ошол инсандарга чара көрүш керек эле. Бир аз эле сөздөн адашкан инсандарды дүйнө маселесинде болобу жазалап, кечирим суратып жатасыздар. Андайларды коюп, мындай инсандарга чара көрсөңүздөр жакшы болмок. Мен кыргызмын, накта кыргыз болуп калышым керек. Менден кийин дагы балдар, бала чакам кыргыз болуп жашаш керек. Кыргыздар менен жашаш керек. Кыргызга үйлөнүш керек. Кыргыздар менен мамиле куруп, Кыргызстандан накта кыргыз болуп жүрүш керек. Эртең бара-бара калпакты кийбей калабыз. Бара-бара кыргыздыгыбызды унутуп калабыз. Бара-бара улутубузду унутуп калабыз. Бара-бара динибизди унутуп калабыз. Бул дин, ислам дини таза дин. Биздин кыргыз болуп калышыбызга өтө чоң салымы бар ислам дининин. Айнура деген эжекебиз, бир тууганыбыз, эжеке дегим деле келбей калбы ошол инсандардычы. Сиз психологсузбу, аялдардын үй бүлөлүк жанагындай бир маселесини жардам берип чечесизби? Ошондой ишиңизди аткарганыңыз жакшыраак. Дин маселесине аралашпаңыз. Мен сизден ошол нерсени талап кылам. Бул сөз адашкан Кыргызстанга, кыргыз мамлекетибизге башка бир иштерди алып кирген баардыгына тиешелүү. Тиктокту акбала ошол инсандарга, Назира деген инсандарга, дагы башка ошо Малиевдер ошол инсандарга бул сөздөр баары тиешелүү. Биздин Кыргызстанда накта кыргыз үчүн күйгөн, кыргыз мекени үчүн күйгөн инсандар калышын каалайм. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Тынч болуңуздар, амандык болсун. Кыргызстанда эч качан жамандык болбосун. Ар дайым дуа кыламын Кыргызстаным үчүн. Кыргызстанда ар дайым жакшылыктар боло берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.